мага Кызыл Үңкүр айыл өкмөтүнүн жаз кечүү айылынан дагы мына азыр кыш оор болгондуктан жол жабылды да, ал Сузак аркылуу каттайт да. Сузак аркылуу болгондо айыл өкмөтүнүн борборуна келип кетиш үчүн, бир справка алыш үчүн 200 километр жол басып келиш керек да. Бирок кышында жабылып калды. Мен сиздерге кат жазып кайрылдым эле. Ушул жанагы Кызыл Үңкүрдөн жаз кечүүгө жол салуу боюнча Ылдый тарабынан 2 километр жол салынып калган. Үстүңкү тарабынан баягы азыр чакан кестерди куруп башташты, бир 8 километрге чейин жол курулган. Ортодо бир 10 километр жолду куруш керек да, ачыш керек. Шагыл жол эле, кара жол эле. Асфальттоо эмес. Ал жерге 1 миллион акча каражат кайрылган, бөлүнгөн экен. Проекттери бүткөн экен. Бирок экспертизадан өтпөй атат экен да. Ким өткөзөт аны? Жумаш Станич, маалымат барбы сизде, жооп бериңиз. Бул боюнча биз былтыр 1 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн ушу проектирование неме боюнча. Анан азыр ошол проектини биз карап көрүп жаңырталы, биз сизге официальный жообун берели. Официалдуу жооп алдым да. Мына берип атпайсыздар мага. Мына биринчи орун басары дейт, Солтобаев сиздин колуңуз менен келип атат. Экспертизадан өтө элек. Качан өткөзөбүз ошону? Конкреттүү айтыңыздар, өткөзөбүзбү, өткөзбөйбүзбү? Өткөрөбүз, жакын аранын ичинде. Жакын арада өткөзөсүздөр да, туурабы? Мындайда ал жолду эгерде ачып бере турган болсоңуздар, экономикалык жактан бир топ кыйла жакшы болот. Эмне үчүн дегенде, жол болуп кала турган болсо, чакан кестер курулат, туризм каттайт. Андан сырткары ал жактарда бал кармаган баягы дыйкандарыбыз пайда болот да, көп болот ал жерденчи. Ошон үчүн сиздерден сураныч, ушу жолдорду экспертизадан өткөзсөңүздөр, анан дагы акча каражат бир жактан bir кандайдыр бир акча каражат каралып калса бюджеттен, жолду ачылып калса жакшы болот эле. Асфальт төшөгөнгө дейин жок, кара эле жол деп атат да. Анан кийин мүлктөр боюнча сиздерге суроо берейин деп атам да. Мына карасаңыздар, Базар Коргон районунда дагы быйыл кар оор түшкөндүктөн тоо зонасында Ылдый жактан барыш үчүн, жол ачыш үчүн бир эле грейдер бар болгону. Мындай узагыраак болуп калып атат да. Союздун убагында ошол ДУнун Оган Тала айыл аймагында өзүнүн бир бөлүмү бар эле. Ал жерде техникалар дайыма болчу эле да. Бирок кандайдыр бир себептен биз жок болуп калды азыр. Ошон сүрөтүн көрсөтүп коелучу, азыр сиздерге көрсөтүп коеюнчу ошону. Азыр мага жөнөтүшүптүр. Өткөз тез. Сүрөткө кел. Мына карасаңыз, ушул жерде илгери Союздун убагында аябай мына иштеп турганда ушул жер. Бул жердин жарымы сатылды. Эми ушул жер азыр дагы сатылып кетти деп турат. Ушунун ичи толло техника турчу эле мурдун. Мынакей карасаңыз, кебетелерин карасаңыздар азыр эми ушу турган болбойт го, бул кичине акча каражат бөлүп, ошол жерди бир иреттеп, жок дегенде бир грейдерди коюп койсок болобу? Министр келгенде өзүнө тапшырма берет элек. Сиз Талантбек Асунбекович. Айбек Алтынбекович. Негизи акыркы жылдары биз жана цифрага улап эле кетип атабыз да. Асфальттын салган былтыркыга караганда быйыл 110% кылыш керек деп эле. Биздин чарба тармактарындагы техникаларыбыз, короо жайларыбыз, жанагындай мурун ДРПлар болчу эле, ал жерлерде ангарлар болчу эле, жылуу турган техникалар, ошолорго көңүл бурулбай калып атат. Эми азыр аракет кылабыз ушунун баарына көңүл бурганга. Азыркы мен көрсөтүп аткан ушул Базар Коргон Оган Тала кандай кылып чечебиз? Эмне кылабыз ушунун? Акыбалын көрдүңүздөр. Сиздердин балансыңыздардабы же сатылып кеткен бул? Эмиңиздер билесиздер? Бул ДУнун ДУ 50ге караштуу бул. ДУ 50ге. Билесиздер? Бул ДЭП 50ге караштуу, туура айтып атасыз. Бул боюнча биз толугураак маалымат алып берели. Акыбалын көрдүңүздөр, эми уят жолдун боюнда турат. Ал жерден билесиздер да, дүйнө жүзүнөн ал жерге туристтер келет, аны карап өтүп атат да. Бул эмне десе айтат да, бул ДУнун зданиясы болгон ушул жерде десе, кандай бул уят эмеспи? Бизге ал жерге жаңы техника сураган жокпуз. Жаңы техниканы башка жерлерге бериңдер. Баягы эски ошол жерде башка ДУ 50нин техникасына жаңы бериңиздер, анын эски техникасын бул жерге коюп коюңуздар. Моолордун бардыгын бир иреттеп койсоңуздар жакшы болот эле да. Бул менин айылымда турат ушул. Мурун биз ушул жолду ушул ишкана сүрчү эле, тазалачу эле.